бир гана Арыстан Алай куткарат. Бул чындык. Мен айттым бул 2011-жылкы мына могу мыйзамдарды. Мына бүгүнкү күндө чындык болуп атабы? Бир гана Арыстан Алай куткарат. Кантип? Мына бу жерде берилет. Кыргыз өлкөсү түптөлөт, дүйнөгө көчүрүлөт депчи. Биз улуулук менен Кыргызды түптөш керекпиз, Кыргыз өлкөсүн. Мисалга, мына мен улуу сыпаттагы адаммын. Менден окуучуларым теледен түшүнүк алгандар улуу сыпатка өтүп калды. Алар кылмыш кылбайт, мен кылмыш кылбайм. Мен сурап алам. Мейли мен аркама ааламдан берилиптир каражат. Ушу телеге төлө деппи, кенен учуп, кенен жүр деппи, аркаңды карабай иште деппи. Мага окшогон эжелер бар, менден илим алган, байкелер бар, инилер бар. Сурап алат. Ал кылмыш кылбайт. Анткени адамды ал айтат. Бул дагы периштеден жаралган, бул дагы нурдан жаралган. Ошо сакалы болсо дагы, башка жолдо жүрсө дагы, түшүнүгү пас болсо дагы, пенде болсо, көчөдө керек болсо жарат, сурамчы акылы бесин билбей калганда, муну да бир энерге кийип алган дейт. Жинди деп коебузго азыр. Көрдүңүзбү мына? Булар кылмыш кылбайт. Демек, адамды улуулук өткөрбөйсөк, түрмө жоюлат. Анан дүйнө дүңгүрөйт. Кыргызстанда түрмө жоюлуптур деп. Улуулукка үндөбөйсөң, килей жыттаган жоюлат. Башка ишке түшүп кетет кыргызчы. Аалам жер оюнда болуп, ааламдык түйшүгүн тартып. Мына ушинтип кыргыз өлкөсү түптөлүш керек. Анан Арыстан Алай айтат Кытайдын президентине. Кыргыздын башына барып айтат Арыстан Алай. Көз ачык катары бармак беле. Кабыл алабы? Аны жүдөтүп бүткөн да. Кытайдын падышасын. Көз ачыктарыбы, айтымчыларыбы, түш көргөндөрбү? Жок. Коллега дейт. Сен кыргызды эскиче көрбө. Анткени кыргыз азыр ааламдык энергия келип кийген. Мына мен Кытайды талкалап атам бүгүнкү күндө. А бирок түшүнбөй атат да. Эмнеге табият талкаланып атканын. Эмнеге кырсыктап атканын. Ошону айтыш керек эле да. Бүгүнкү башчылар айта алабы? Мен болсом айтмакмын. Мындай көчөгөнүн артында, же ачыкта эле саммитте да айтмакмын. Адамзат башка түшүнүккө өтүш керек. Ошо кыргыз элине ошо адамзаттын жердик мыйзамы жарабай калган кезде кыргыздын арасынан манасчылар чыккан. Калы кул Арстанбек деген ойлолар чыккан эл арасынан. Ошолор эле улуулукка үндөп турган. Ошо менен жашап келген. Бүгүн да ушундай илим түштү. Биз окумуштуулар бар азыр. Академия наукты окутмакмын мен арасынан тандап туруп. Мына окумуштууларыңарды окутсун деп кыргыздын баркын көтөрсө, Кытай карызынан кечет.